Казакстандык колледж студенттерине алмашуу программасы боюнча Германияда окууга мүмкүнчүлүк берилет. Өлкөнүн окуу агартуу министрлигинен билдиришкендей, Германиянын келечеги үчүн кесипкөй кадрларды өнүктүрүү жана даярдоо ассоциациясы менен келишим түзүлдү. Тараптар Казакстанда техникалык жана кесиптик билим берүүнү өнүктүрүүгө багытталган биргелешкен иш-чараларды уюштурууну мерчемдеп жатат. Казакстандык студенттерге Германиянын 60 000 өндүрүш ишканаларынын каалаганына такшалмадан өтүүгө мүмкүндүк берген дуалдык билим берүү программасына өзгөчө көңүл бурулууда. Программага мамлекеттик эмес республиканын жеке менчик колледждеринин студенттери да катыша алышат. Натыйжада жаш казакстандыктар окуу учурунда кесиптик чеберчиликке ээ болуп, өздөрүнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулата алышат. Азыркы убакытта Тюринги шаарындагы колледждер менен кызматташуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Алардын билим берүү моделин изилдеп, биздин академиялык мобилдүүлүгүбүздөн пайдалангандан кийин алмашуу программасына мектеп бүтүрүүчүлөр менен катар мамлекеттик эмес жеке менчик колледждеринин студенттери да катыша алышат. Ошондой эле колледждердин мугалимдери үчүн окуу семинарларын өткөрүүнү пландап жатабыз. Өткөзүүнү жоспарлоодамыз.